аштойго союп салдык. Өзүнүн жылкыны. Өзүбүздүн кыргыздын жылкысын. Манас атабыз ошо өзүбүздүн жылкы менен Кытайга барып, Кытайдан налогду алып, ана болгон жүктүн баарын жүктөп алып келчү. Такасы жок эле. Азыркы эмне кровка, полукровка, таза кандуу деп чет өлкөнүн баарын алып келип атат. Ал жакшы. Бирок аларды бир күн минсең 7 күн эс алдырыш керек. Хотя бир ай багышың керек. Анан комнаталарга багат экен, астында подогревим менен. Бул жылкы деген 40 градус суукта эчтеп туруш керек. Кыргыз жылкысы. Туягы бар, аныкы даяр мингенге. Туягы калың болуш керек экен да. Жок, калың болбойт. Жок, кыргыздын өзүнүн эмеси катуу болуш керек. Катуу болуш керек, Өзүнүкү катуу болот. Тоо ташка жүргөнгө. Тим эле жанакы искра чыгып турат да ташты басканда. Полукровканы сен такасы жок жүрө албайсың. Түз жерде жүрө. Бул эми орусча айтканда понт болуп калды да, мактанмай. Кымбат атты алып келип. Жок, мактанбайм, бизнес. Бизнес. Акча кымбат сатам. Тияктан алып келген, бияк кымбат. Эми байлар мактанат да. Муну алдым, 150 миңге, муну алдым, 200 миңге, деле муну алдым. бай деп бөлгөн болбойт. Жок, мен жана таза кандуу аттарды айтып атам. Кымбат го. Туура эмес ошо. Таза кандуулардын эмне кереги бар? Өзүбүздүн жылкыны өзүбүз Алла Таалам берген кыргыз элине. Тоо ташка минсин деп. Тоо ташка миниш керек, жерге миниш керек, малга. Эми ошонун тукумун бузуп алдыкпы азыр? Илгерки күчтүү кыргыз аттар жокпу азыр? Бирок бар. Бар, Бар. Тети сырт жактарда көп экен. Америкадан келип жана кемпир байкуш. Англичанка. Ал Апалузаны издеди. Апалузаны издеди. Апалуза сатып кетпеди. Акыры тапты. Ыйлап. Ооба. Эми ушуну деле биз ойгоно турганбыз, ушу кемпирди көрүп эле. Ушул туура кылып атабы же туура кылган жокпу деп. Менин атамдын Апалуза бир аты бар болчу. Ал 7 күн эме кылат да, чанада турат. 7-нчи күнү өзүнүн чанасынан үркүп калат экен. Мага берет. Балам ушуну арыктатып кел деп. Анан мен минип алып Карышкырга барчумун. Ишенесиңби? Ушу февраль айында ал басканда карга, ал убакта кар оордай аябай. Басканда көкүрөгүнө чейин чөгүп кетет. Камчыны урганда семисинеме кыргыз атын тим эле бурганак чыгат артынан. Мына бул жылкылар ачка болсо деле жүрө берет. Беркилерди досум экөөбүз охотко бартабыз күзүндө. Анан берки полукровка минип жүрөт. Мен таза кыргыз эле. Кичине жорго чалыш. Анан мен айттым, аялдаң жарабайт го атаң көрү деп. Анан кийин көк торпоктун кыясы менен чыгып баратабыз. Жете элекпиз тоонун башына. Кыя менен баратканда баягы аты жатып албадыбы? Чарчады. Жок, жатып алат экен. Ар чапты, чапкан менен эмне? Кой. Эптеп тургузуп анан ылдый караттым дагы, бар, жете эле барып кет үйгө. Үйгө кел. Эртеси күнү мен тиякта охоттоп алып анан кийин түнү менен келдим. Баягы атым кайра эле охотко бара бер. Табында дагы эле. Табында дагы эле. Басып жүрүп курсагын тоосат. Ал расчет менен жашайт. Мындай жок. Болбой калат деген. Ит дагы ошондой. Биз эми жанагы сиздин айтып атканыңызды кыска айтсак, күнөсканада өстүргөндөй кылып атыппыз азыр. Жанагы аттарды. Калированный болчу. Калированный болчу. Эми аны бизге эмне кереги бар? Да кыргыз элинде айта турган, жасата турган көп нерсе бар. Эми ошолордун баарын өйдө жактан бекитиш керек. Кыргыздын жылкысы ошо сатып келген жылкыдан кымбат туруш керек. Мына тоготерин айттыңыз. Кымбат туруш керек. Патриотизм керек экен да бул жерде. Патриоттук жашоо. Элибиз патриот болбосо, бир киши эчтеке кыла албайт. Президент эчтеке кыла албайт. Элибизди коргоо дейт, жанагы
кара куйруктарды алып келип атат президент. Эми ал жерде аябай көп гранттар, каражат жумшалып атат да. Жок. Мунун баары каражат талап кылат. Жок, ошо жердин эли күзүмдүү болуш керек. Жана зубурларды алып келген. Илгери тетиги ошол жака. Ооба. 12 күчтүк болчу Союз убагында. Ошо 12 күчтүк бойдон жок болду. 13-чү туулбай койду да. Ошон үчүн жанагыны күйгөн патриот киши керек. Ошолорго бериш керек, ошолорго финансировать этиш керек. Ошолор жасайт. А президент указ кол коюп баарын бүтүрүп койгон менен арты Турмушка ашырыш башка маселе. жок болуп калат. Маселени эл чечет. Элдин корунда. Ошолордун баары тең ушундай кыл, мындай кыл деп түшүндүргөн да адам болуш керек. Мисалы кыргызга түшүнүктүү болуш үчүн акча менен эсептейличи. Азыр ошо таза кыргыз ат канча турат? Жакшысы 200 миң. 200 миң, 200 миң болсо, мындай орто кыргыз кармай алат экен да. 150ден өйдө. Орто кыргыз таза кыргыз атын кармай алат экен да. А жанагы таза кандуулар аябай кымбат болуп атпайбы? Ал өзүнчө эле бир үй бүлө баккандан да кымбат болуп атпайбы? Туура? Тура. Аябай кымбат. Мындай да таза кандууларды жолуна төлөп атат. Ооба. Алып келип бир жерде айгырына төлөп атат. Керек болсо бир покрывать эткенге бир айгырга $1000 бериш керек. Жок эле деген. Бир айда. Жок, бир жылда. Бир жылда. Бээни покрывать эткенге. Бээни качырыш үчүн. Качырыш үчүн. Ооба. Же $5000 беришиң керек. Ана сен анын колунун Ана бул тарелкага салып жалпы эл кыла албай турган иш болуп калыптыр да. Азыр ат баккайчы. Ушу ким колунда бар, ошолор гана кармай ала турган ушундай иш болуп калыптыр да. Ат жалпы кыргыз элинин канаты болуш керек дегенди айткыңыз келип атабы? Баягы ат чабыш болду. Ооба. Биздин чүйдө. Анан бабамдын атын кой беришти. Сонун эле таза кандуу. Акырында мөрөгө эми жетет дегенде байкуштан тер кетти, жыгылды ошо. Ой ата. Бул жакшы сууткан эмес бул. Суу жылкыны суутуш деген адам деле ошондой. Ооба. Денесиндеги жанагы лишний вестин баарын гонять этет, сыгып чыгарат. Даже жылкыны чабарда боз үйгө киргизип алып туруп ыштачы илгери. Түтүн менен ыштачы. Ооба, ушул кыргыздын аты ушинтип эле чабылбай калып кетеби? Жок, мындай кылыш керек. Анчы мен ушуга өкүнөм да. Кыргыздын илгертен баягы теге карагер ат деген жанагы Сардарбек Рыскуловдун китеби бар. Билем. Ошондо чабылган аттар, ошолор кайсы породадагы аттар болчу? Ошолор калабы азыр же жок болобу? Бар. Бирок байгени өзүнчө коюш керек. Байгени өзүнчө. Сенки таза байгени кандуу өзүнчө, таза кандууларга өзүнчө, кыргыз аттарга өзүнчө. Мына көчмөндөрдө тайгандарды, например, орустун борсуй менен кыргыздын тайганын чогуу кой бере албайсың. Аларга байгени өзүнчө коюп, пристерди өзүнчө жүгүрттүк. Өзүнчө байга бердик, өзүнчө жок эмес. Бага берсин. Ошондо мындай болуп калабы, эми жанагы таза кандуу аттар бар, байлар өзүнчө чемпионат, анан бир орто кыргыз өзүнчө чемпионат болуп калабы? Же болбосо өзүнчө бир категория кылыш керек. Жана жоргодо дагы таза кыргыз жорго бар. Таза кыргыз. Анын үстүнө момундай чынны кармап чапсаң болот, төгүлбөйт. Чайпалбайт, төгүлбөйт. А жанакы арабага кошкон Россиядан келген жорголор бар. Рысактар. Талкалайт алар тим эле. Аларга өзүнчө байга коюш керек. Өзүнчө бөлүш керек алар. Мына байга коердо, чаптырарда айтыш керек. Мына баланча деп. Момча байга болот. Тигилерди өзүнчө кой бер. Алар да жашасын да. Кедей байды эле бай утуп анан кедей байкуштар көчөдө калабы. Минген атын. Бул жерден ат чаптык, токмоктон шамшынын башына чейин. Ол жерде бир уйчунун каралаты бар болчу. Таза кыргыз каралат. Уйчу. Келетат. Тигилер мененчи.
айыл көрсө эле айылды кыдырып кетет экен да, уй кубалап жүргөнгөн да. Уйчу кайра чыгып алып, тигилер кетип калды. Артынан кууп жетет. Биринчи келбеди ошо. Башына биринчи келди, Каракулга келди ошо. Биринчи Каралат. Каралат бул ата бабадан калган. Бул биздин ата бабада Каралабе, Каралат, Карала балбан аттар болгон. Буларды согушка алып барып илгери пушка сүйрөгөн экен. Кана ошолор. Өзүнчө бака Каралаттар. Эми айтып отурса көп нерсе да. Мындай ошо туура жол таап бериш керек ошолорду.